Hazreti Peygamberimiz айтат, момундардын ыйманынын эң толугу ким десе, адеп ахлак эң жакшысы болгону дейт. Момундардын ыйманынын толугу ким? Ким көбүрөөк момун, ким көбүрөөк ыймандуураак десе, адеп ахлагы жакшыраагы, ыйманы толугураагы дейт. Адам ибадат менен, орозо, намаз менен жетпеген бийик даражаларга адеп ахлак менен жетет. Силердин эң жакшыңар аялдардын эң жакшы болгондору дейт. Бизде аялынан коркпойт экен, аялынан тет экен, аялы мынтет экен, минтип коет экен, сөзүн укпай экен, сөгүп коет экен деп эр-жигит катары мактай сыпаттай ушинтипчи. Бир урган ушинтип калган экен, аял күн уруп турат экен, ана минтет экен, аял көргөндө жүрөчү. Алардын бардыгы болбогон маселе. Эркектердин адамдан эң жакшысы ким дейт? Үй бүлөсүнө, аялдарына жакшы мамиле кылгандарыңар деди. Башка бир хадисте эң жакшыңар үй бүлөсүнө жакшы мамиле кылгандарыңар, үй бүлөсүнө жакшы мамиле кылгандардын ичинен эң жакшыңар мөмин деп атат.